Мен өткөндө бир нерсе байкап калдым. Бир кафеде отурсам, көп убакыт мурун да кафеде отурсам, клип болуп атат телевизордочу. Ырлар ырдап атат да, анан клиптерин карап отурсам, музыкасы жок эле, баягы сүрөтү болуп атат да, видеолор. Чай ичип бирөм күтүп отургам. Бир 10 чакты клип көрдүм. Ошонун көпчүлүгү неме жөнүндө экен да, измена жөнүндө, ойноштук жөнүндө. Тиги аялы кафеден кетип барса, күйөөсү башка бир аял менен отурган болот, аны көрүп капаланып, анан ажырашып, анан кийин тиги аял башка күйөөгө тийип, анан бактылуу болчу, тиги күйөөсү бомж болуп кеткен, ушундай клиптерде. Анан тескеринче, күйөөсү болсо аялын башка бирөө менен көрүп калган, анан тинткен. Клиптерде ушундай ажырашып кеткен, страдать эткен ырлар аябай көп да. Мындай үй бүлөлүк баалуулукта, мисалы Турдакын Байкенин, Турдакын Ниязалиев деген ырчы Байкебиздин Жубайма деген ыры чыккан да, мындай үй бүлөлүк баалуулук жөнүндө чыккандагы. Байкенин өзүнүн жашоосунан дагы мындай адамдардан да угуп калган. Бир жолу бирөө аял экөө ушунчалык чаташып, чырдашып, анан ажырашмай болушуптур да. Анан такси чакырып, оокаттарын баарын салып алып, тиги аялын үйүнө жеткизген баратыптыр тиги Байкечи. Турдакын Байке айтып берип атат ошол окуясынчы. Анан кетип баратырган жолдо тиги таксист Байке немени радиону күйгүзсө, ошо Турдакын Байкенин жана Жубайма деген ыры чыгып калыптыр да. Ал тиги күйөөсү аялына бирдеги болуп нааразы болуп калса, анан Жубайын айтып, менин жубайым менин жашоомдо тирегим ушундай деп ырлатып отуруп, анан тиги Байке жибип кетип ойлонуп, чындап эле мен азыр акылсыздык кылып атам деп анан аялынан кечирим сураган, экөө бири биринен кечирим сурап ушул экөө калып калыптыр да. Анан демек ушул баалуулуктарды көтөргөн ырлар, китептер, чыгармалар, кинолор көбүрөөк чыкса, анда жакшы болот да.